Moda Bari. Курманбек Бакеевдин уулу Максим Бакеев Лондондо өткөн джиу-джитсу боюнча турнирде алтын медаль жеңип алды. Социалдык тармактарда Кыргыз Республикасынын мурдагы президенти Курманбек Бакеевдин уулу Максим Бакеевдин джиу-джитсу мелдешинде жүргөнү жарыяланган. Маалыматтарга таянсак, Максим Бакеев Макс Бакаев деген ат менен турнирге катышып, Карлсон Грейси залынын атынан 88,3 кг салмакта күч сынашкан. Көпчүлүк сүрөттөгү Максим Бакеев эмес экендигин айтса, Факт-чек сайты Курманбек Бакеевдин уулу Максим Бакеев экенин тастыкташкан. Аскат Тейттин айтымында Максим Бакеев Лондондо өткөн джиу-джитсу мелдешинде алтын төш белгини утуп алган. Белгилей кетсек, Максим Бакеев Лондондо жашайт. Учурда ал спорт менен алектенет. Дүйнөдөгү олигархтардын, башка атай балдардын ичинде 7-орунда турат. Маалымат булагы Назар Ньюс KG. Социалдык тармактарда Максим Бакеевдин жаңы сүрөтү пайда болду. Instagram социалдык тармагында Nomad 9990 аккаунту Максим Бакеевдин жаңы сүрөтүн жарыялады. Бул аккаунт Максим Бакеевдин өзүнө таандык экенин, Максим деген атынан болжоого болот. Ал посттон Максим Бакеев Лондондо джиу-джитсу боюнча алтын медаль алганын көрсө болот. Сүрөттүн астына Максим куттуктайбыз деген досторунун, рахмат деген Максимдин жоопторун көрсө болот. Ошол эле досторунун ичинен Макс 120 кыргыз баланы өлтүргөн деп жазылган комментарийлерди дагы окуса болот. Аккаунт жабык болгондуктан ал жакка бейтааныш адамдар комментарий жаза албайт. Демек, бул комментарийлерди анын достору эле жазган деп түшүнүүгө негиз берет. Көп өтпөй эле бул пост өчүрүлгөн. Маалымат булагы ПК KG сайты. Журналист Сартбаев Разаковдун иши боюнча суракка чакырылды. Азия Ньюс гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айланасындагы маалыматтарды териштирүүдө күбө катары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө кызматына суракка чакырылды. Бул тууралуу Сартбаев Facebook'тагы баракчасында маалымдап, чакыруунун сүрөтүн жайгаштырды. Билдирүүсүн журналист Азаттыкка да тастыктап, саат 15-ке чакырылганын, учурда УКМКга баратканын айтты. Разаков тууралуу чыгып жаткан материалдарды иликтөөнү УКМК парламент депутаттарынын талабынан кийин 23 мартта баштаган. 20 мартта Жогорку кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасындагы жагдай боюнча өкмөттүн отчетун угуу учурунда депутаттар вице-премьер-министрди айрым сайттар Тажикстандын тыңчысы деп жазып жатканын айтып, териштирүүнү талап кылышкан. Алар мындай шартта коңшу өлкө менен чек ара боюнча сүйлөшүүдө делегацияны Жеңиш Разаков жетектегени канчалык орундуу деген маселе коюшкан. Буга орапора Азия Ньюс гезити вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу макала басып, ал 2010-жылы Тажикстанда кармалып чыкканын жазды. Басылма буга далил катары Разаков 2010-жылы Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк катын жарыялады. Жеңиш Разаков Азаттыкка берген комментарийинде өзүнүн айланасындагы кептерди толук төгүнгө чыгарган. Бурлайдын өлүмү. Айыптоочу соттон 5 милиционерди 5 жылга кесүүнү суранды. 29 мартта Аламүдүн райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү иштери улантылды. Анда 5 милиционердин иши каралды. Соттун жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу соттон бардык 5 милиционерди күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркиндигинен ажыратуу жазасын кабыл алууну суранды. Жактоочу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын 2 кызматкерин актоону суранды. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин аракети аларга берилген беренеге туура келбейт. Алар административдик жазасын алышкан. Алардын иш аракети адам өлүмүнө алып келген эмес. Алар кызды жана айыпталуучуну бир унаа менен райондук ички иштер бөлүмүнө жеткиришкен. Бирок бара жатканда кызга эч кандай зыяны тийген эмес. Эгер бул учурда кызга кандайдыр бир зыян келтирилсе, анда күнөө буларда болмок, деди ал. Ошондой эле соттон башка 3 милиционерди 2,5 жылга эркиндигинен ажыратуу жазасын кабыл алуу жана алардан материалдык жана моралдык зыяндын ордун өндүрүүнү суранды. 19 жаштагы Бурлай Турдалы кызы 2018-жылдын май айынын аягында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратында өлтүрүлгөн. Бишкек шаарындагы Сверлов райондук соту Марс Бөдөшовду күнөөлүү деп таап, 20 жылга эркиндигинен ажыраткан жана мүлкүн конфискациялаган. Ал эми Саитов 7 жылга камалды. Маалымат булагы Турмуш KG.
КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева аны УКМК жана Ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын кызматкерлери аңдып жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook социалдык тармагындагы баракчасында кабарлады. Анын айтымында бүгүн ал Жалал Абад облусуна ал жерде өтө турчу партиянын съездинин делегаттарынын тандалышы боюнча маалымат жыйынга келген. Менин артымдан чекистердин унаасы келе жатканын көрдүм. Биздин делегаттарды такай текшерип, алардын жеке маалыматтарын алып турушат. Ал эми биз Таласта маалымат жыйын өткөрүп жатканыбызда шаар башчысы келип, бизге жолтоо кылууга аракет кылган деп эсептейт Кундуз Жолдубаева. Кундуз Жолдубаеванын белгилөөсүндө партия активисттери бул иш-аракеттерди Бишкек шаарында 6 апрелде өтө турчу партиянын съездин үзгүлтүккө учуратууга багытталган түздөн-түз басым катары баалашууда. УКМКнын маалыматына караганда, КСДПнын саясий кеңеши тарабынан айтылган факты боюнча териштирүү башталды. Булак Кыргыз Today.